Assalamu alaikum, Allahqa iman keltirgen musulman bir tuğandar. Tameki çegүү çoğun күнөөлөрдүн. Tameki çegүү azırkı el arasında kеңири taragan жаман жоруктардын бири деп атасак болот. Tameki çegүүнү адат кылып алган адамдардын саны күн сайын көбөйүүдө. Мына ошондуктан ден соолукка зыян болгон нерселердин көбөйгөндүгү коомчулук үчүн өтө чоң көйгөйлөрдүн бири. Tameki çegүүнүн шарияттагы өкүмү жана ден соолукка канчалык деңгээлде зыян экендигин айтып эскертүү ар бир мусулманмын деген адамдын милдети. Дүйнөдөгү бүткүл медициналык окуу борборлору биргеликтүү изилдөөлөрдү өткөрүшүп, жыйынтыгында тамеки чегүү ден соолукка өтө зыян экендигин аныктап чыгышты. Жана зыяндарга алып келерин аныкташты. Алардын иликтөөлөрү боюнча тамеки чегүү жүрөк, дем алуу органдары, өпкө жана тамак сиңирүү органдарында кооптуу ооруларды пайда кылат. Ошондой эле тамеки биздин терибиздин тез картайышына да себепкер болот. Мына ушундай зыяндарды, тагыраак айтканда тамеки чегүү адамдын зейин соолугунда ушундай чоң коркунучтарды алып келет деп эскертилсе, тамекини таштоого эрки жетпей жүргөн адамдар койгулачы эми, баардык нерсе Аллахтын колунда. Аллах бешенеге эмнени жазган болсо, ошол нерсени көрө жатарбыз эми деп жооп айтышып, тамекини таштоодон качышат. Ооба, баардык нерсе Аллахтын колундагы нерсе. Өмүр берген да, орну берген да, жана адамды өлтүргөн дагы, тирилткен дагы Аллах Таала өзү. Бирок Аллах Таала пендесин өлүмгө алып бара турган зыяндардан алыс болууга буйруган. Өзүңөр өлтүрбөгүлө деген Аллах Таала. Өзүңдү өзүң зыянга ыргытпагын деп буйрут Аллах Таала. Ошондуктан биз ар дайым Аллахтын буйруктарын айтып, адамдарга эскертүүбүз зарыл эсептелет. Тамеки чегүү менен адам өзүнө өзү оору жугузуп, акырындык менен өз жанын кыйгандай болуп эсептелет. Мына ошондуктан тамеки чегүү арам кылынган. Аллах Таала Куранда ыймандууларга эскертип айтат: "Ла тулку би айдикум ила тахлука". Өзүңөрдү өзүңөр зыянга, өлүмгө, кыйроого таштабагыла деген Аллах Таала. Бакара сүрөсү 195-аят. Аллах Таала башка бир аятта өз пенделерин эскертип: "Вала тактулу анфусакум, инналлаха кана бикум рахима". Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө, өзүңөрдү өзүңөр кыйроого салбагыла. Чындыгында Аллах силерге ырайымдуу деп айткан. Ниса сүрөсү 29-аят. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен катала нафсаху би шайин уззиба бихи яумул кияма". Кимде ким өзүн өзү бир нерсе менен өлтүрсө, анда ал адам кыямат күнү ошол нерсе менен азапталат. Тагыраак айтканда, өзүн өзү өлтүрүлүп азапталынат. Сахих Бухари. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен тарадда мин джабалин факатала нафса, фахуа фи нари джаханнама ятарадда фиха халидан мухалладан фиха абада". Кимде ким атайлап асказоодон өзүн өзү таштап өлтүрсө, анда ал адам түбөлүктүү тозокто дүйнөдө өзүн өлтүргөндөй аскадан өзүн өзү таштап токтоосуз дайым азапталып турат. Сахих Бухари жана Муслим. Урматтуу мусулман бир туугандар, тамеки чегүү адамдын ден соолугуна алып келген зыяны жагынан караганда накта адам өлтүрүү болуп эсептелет. Муну карайлы, урматтуу бир туугандар. Медициналык тармактагы илим изилдөөлөр тамеки чегүү бул адамдын өзүн өзүн акырындык менен өлтүрүүсү болот дешкен. Тагыраак айтканда, өз өмүрүнө кол салууга барабар деп айтышкан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла дарара ва ла дирар". Өзүңө да, өзгөлөргө да зыян бергенге болбойт деп кескин тыюу салган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Мажа. Статистиканын акыркы иликтөөлөрү боюнча карап айта турган болсок, адам өлүмүнүн көбөйүүсү тамеки тартуучулардын көбөйүүсүнө байланыштуу деп айткан. Дүйнө жүзүндөгү 5% адам тамекинин айынан дүйнөдөн көз жумат. Мына ушул нерсени аныкташкан. Саламаттыкты сактоо министрлиги тамеки чегүү ден соолукка зыяндуу деп айтышкан. Ошондой эле тамеки эң коркунучтуу оору, мындан алыс болуу өтө зарыл деп жыйынтык чыгарышкан медициналык борбор. Чада калса, тамеки тартуу коронавирустан дагы коркунучтуу оору. Себеби мында көп адамдар дүйнөдөн көз жумат.
Тамеки чеккендиги себептүү көп ооруларга чалдыгып, адамдын денеси көпчүлүк ооруга туруштук бере албай калат. Айрыкча эме бул көйгөйлөрдү карай турган болсок, кедей өлкөлөрдө тамекинин айынан азапталгандар көп. Кыскасын айтканда, тамеки тартуу өз колуң менен өзүңдү өлтүргөнгө барабар. Анын зыяны өзүң эле тийип калбастан, жанында турган адамдарга да тие, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен аза муслиман факад азани." Кимде-ким мусулманга зыян берсе, анда ал адам мага ыза берген болот деген. Эй, тамеки чеккен жана тамеки саткан адам, билгин, сен мусулмандарга зыян берип жатасың. Пайгамбарыбызга зыян берип жатасың. Азыркы күндө адамдар зыяндуу тамекини сатып алуу үчүн канчалаган акчаларын сарпташып, акчаларын коротушуда. Алар сарптаган акчалары менен жалаң гана зыяндарды гана табышып атат. Мисалга, бир эле өлкөнү айта турган болсок, Америкада 20 миллион тамеки чегүүчү адам жылына 4 миллиард доллар акча которот. Мындай чыгымдар кедей өлкөлөрдө жана кедей үй бүлөлөрдө болсо, түйшүк ого бетер көбөйөт. Алар тирилик үчүн иштеп табышкан акчаларынын көпчүлүгүн тирилик иштетпестен тамеки сатып алууга сарпташат. Ошонун себебинен алар зарыл болгон керектөлөрүн дагы таштап, тамекиге акча коротушат. Себеби кумар болуп калган. Тамеки кумар болуп калган, аргасыз сатып алышат. Кээде ачка болушу мүмкүн, бирок тамекисиз боло албайт. Тамекиге кумар болгон алар. Мына ошондуктан мындай кылыктар бул анык ысырапкорчулук болот. Ислам дини мына ушундай ысырап кылуудан жана пайдасы жок нерсеге акча коротуудан, акча сарптоодон тыят. Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Иннал мубаддирина кану ихвану шаятин ва кана шайтану ли раббихи кафура." Чындыгында ысырап кылуучулар шайтандын достору болду. Ал эми шайтан Роббисине капыр болгон. Исра сүрөсү 27-аят. Өзүнүн акчасын туура пайдалана албаган адамдарды акылы толо элек, акылы толук эмес деп аталат. Ислам шарияты мындай адамдардын колуна акча берүүдөн тыйган. Тамеки чеккен адамдарга садака бергенге болбойт. Себеби алар акчаны туура жакка иштетпестен тамекиге иштешет. Мындай суроо келет да: тамеки чеккен үй бүлөгө садака кылып нак акча берсем болобу деп. Жообу жок. Аларга акча берген туура эмес. Жардам берүүнү кааласаң, аларга азык-түлүк же тамак-аш сатып алып бергин. Эгерде сен мындай тамеки чеккен адамдарга нак акча бере турган болсоң, арак ичкендерге нак акча бере турган болсоң, анда алар сен берген акчага тамеки сатып алышат. Арак сатып алып ичишет дагы, анын кылган күнөөсүнө шерик болуп каласың. А эгер тамак-аш алып сатып алып берсең, анда аны өзү жана бала чакасы менен жейт. Мына ушундай тамеки сатып алууга же алкоголдук ичимдиктерге акча сарптаган адамдар, арак ичкендер, наша чеккендер, шарияттын көз карашы менен айтканда, шарияттын тили менен айтканда, акылы толук эместер, келесоолордун катарына кирет. Мындай адамдар өзүнүн акчасын дагы туура пайдалана албаган адамдар деп өкүм берилет. Ислам соту мындай адамдардын колунда акчасын дагы өз колуна бербестен башка бир адам аркылуу пайдаланат. Мындайларга өзүнүн акчаларын толук бергенге болбойт. Алардын абалына жараша, муктаждыгына жараша берип турат. Эгерде бардык акчасын колуна берсе, ал адам акчасын пайдасыз жакка жумшап, тез эле түгөтүп жок кылышы мүмкүн. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Вала туттус-суфаха амвалакум." Акылы толо электерге мал мүлкүңөрдү карматпагыла. Ниса сүрөсү 5-аят. Мына ушундай себептерден улам ислам шарияты тамеки чегүүнү арам кылды. Анткени тамеки мындай зыяндуу жактары, сыпаттары менен ал Аллах Таала адал кылган жакшы таза нерселерден эмес. Тескерисинче Аллах Таала арам кылган жаман, ыплас нерселердин катарына кошулат. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Ва юхиллу лахумут таййибат ва юхарриму алейхимул хабаис." Аллах аларга жакшы, таза нерселерди адал жана жаман, ыплас нерселерди арам кылат. Араф сүрөсү 157-аят. Аллах Таала башка бир аятта айтат: "Я айюханнас, кулу мимма фил арди халалан таййиба." Эй адамдар,
Аллахка ыйман келтиргендер, силер жердеги адал жана таза нерселерден жегиле. Бакара сүрөсү 168 аят. Биздин имам Азам Абу Ханифа мазхабында тамеки чегүүнүн өкүмү макрух тахрими, арам кылынган макрух деп өкүм берилет. Фык термини менен айтканда макрух экиге бөлүнөт. Макрух тахрими жана макрух танзихи деп эки топко бөлүп айтылат. Макрух арамга жакын макрух жана адалга жакын макрух болуп. Тамеки тартуу мына ушул эки топтун арамга жакын макрунун катарына кирет. Кимде-ким макрух тахримиди, арамга жакын макрухту кылган болсо, анда ал адам арамды кылгандай чоң күнөөгө батат. Мына ошондуктан биз тамеки чегүүчү адам күнөөкөр болот деп айтып аттык. Ошондуктан көпчүлүк китептерде тамеки чегүү арам деп эле жазылган. Макрух тахрими менен арам деген сөздүн ортосунда эч кандай чоң айырмачылык жок. Экөө тең тыюу салынган, аткарууга болбой турган, күнөө эсептелинген, тыйылган иштерге айтылынат. Тамеки чеккен адам шариятта тыюу салынган арамга жакын макрухту, арам ишти кылгандыктан күнөөкөр болот. Ханафи мазхабынын чоң аалымы, тагыраак айтканда Фыкта Аль-Хидая китебинин Кыргызстанда аябай белгилүү китеп. Негизи эле Абу Ханифа мазхабында эң чоң маржи катары эсептелген китеп Хидаяга шарх жазган Мухаммад Аль-Айни мындай деп тамекинин арам болгонунун себебин төмөндөгүчө түшүндүрөт. 4 себептен улам тамеки чегүү арам болгон деп айтат ал аалым киши. Биринчиси ден соолукка зыян болгондук үчүн арам кылынган. Экинчиси тамекидеги никотин жана анын баш айлантуучу касиети бар болгондук үчүн. Ошондой эле андагы зыяндар акырындык менен мээге залакат жеткиргендиги үчүн арам кылынган дейт. Үчүнчүсү тамеки чеккен адамдын оозунан дайыма жаман жыт чыгат. Бул тыюу салынган сыпаттардан. Ыймандуу адам өзүн таза алып жүрүүсү милдет. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кимде-ким сарымсак, пияз жана ушундай жыт чыга турган өсүмдүктөрдү жеген болсо, кам абалда жеген болсо, анда ал адам мечитке кирбей үйдө олтурсун деген. Сахих Бухари жана Сахих Муслим. Чындыгында тамекинин жыты пияз, сарымсактын жытынан дагы жаман, сасык болот. Тамеки чеккен адамдын оозунан жаман жыт чыккандыктан башкаларга ыза берет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде айткан: кимде-ким мусулманга зыян берсе, анда ал адам мага зыян берген болот, мага ыза берген болот деген пайгамбарыбыз. Мына ошондуктан арам кылынган. 4-үнчү, тамекиде эч кандай пайда жок. Эч бир пайдасыз иштерди кылып жүрүүнүн өзү чоң зыян. Тамекиде жалаң гана зыяндар болгондуктан улам арам кылынган дейт. Мухаммад Аль-Айни айткан мына ушул 4 себептен тамеки тартуу арам кылынган деп айтат. Аллах Таала разы болсун. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынччылык берсин, баарыбызга туура жолго салсын. Ар дайым акыйкатты акыйкат деп билип кабыл алып, жана ошол акыйкатка ээрчүүчү пенделерден кылган болсун. Аллах Таала бизге насип кылсын. Аллахтын өкүм буйруктарына баш ийген, моюн сунган чыныгы мусулман болууну бизге илхам кылып берсин. Аллах Таала өзү вада кылган бейишке кирүүнү баарыбызга насип кылсын. Акыйкатты акыйкатта ээрчүүнү насип кылсын. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.